Фергана облусунун Язван районунун башчысы Юлчыбай Байигетов 6 ноябрдагы жыйын маалында жергиликтүү дыйкан Курбанали Жураевди сабап район прокуроруна ага каршы кылмыш ишин козгоо тапшырмасын берди. Бул тууралуу аталган жыйынга катышкан башка дыйкандар билдиришти. Алардын айтымдарында Курбанали Жураев пахта тапшырбагандыгы үчүн сабалган. Район башчысы дыйканга арыз жазып жерин өткөрүп бериши керектигин айтты. Ал планда аткара тургандыгын, жерди бербестигин билдирди. Ортодо уруш чыгып район башчысы, прокурор жана милиция жетекчисинин көзүнчө дыйканды сабады. Андан соң Курбанали Жураев кармалып эртеси эртең мененкиге чейин милиция бөлүмүндө кармалып турду, деди дыйкандардын бирөөсү. Ал 6 ноябрдагы жыйындан кийин район башчысы милиция жетекчисине пахта нормасын аткарбаган 30дан ашык дыйканды камакка алуу буйругун бергенин кошумчалады. 30дан ашык дыйканды райондук милиция бөлүмүнө алып барышып, түнкү саат 3:30 чейин кармашты. Алардын арасында мен да бар болчумун. Ал жактан биздин тизмебизди түзүп, андан соң кое беришти, деди ал. Бирок Язван райондук ички иштер башкармалыгынан дыйкандар кармалгандыгы тууралуу маалыматты четке кагышты.